Саламатсыздар, менин ушул жеке жабык группамдын катышуучулары. Мен бардыгыңыздарга аябай жакшы бир маалымат айтам. Ошону өзүңүздөр деле туура түшүнүп жашооңуздарда колдонсоңуздар, кадимкидей жашооңуз да жеңил болот, жашоодон да рахат аласыз. Жыйынтыгыңыз, элдерге кылган мамилеңиз оңолот да. Мына ойлонуп көрсөңүздөр, адам эки эле адамда болгон нерсе менен жашайт экен. Биринчиси акыл эс, экинчиси эмоция. Эми акыл эсти адамдардан искусственный интеллект талашып алып алды да. Искусственный интеллект даже 10 адамдын билимин кошсоң деле искусственный интеллект күчтүү болуп кетип атат. Анда эмне бардыгыбыз деле роботко айланып кетишибиз мүмкүнбү? Жок. Эмне үчүн? Анткени адамдардын дагы бир инструменти бар, бул эмоция. Адамдар эмоция менен жашаган үчүн бул жашоо кызыктуу болот. Анын арманы да болот, сүйүнүчү да болот. Бирок адамды адам кылган бул эмоциялар да. Эмоцияны такыр эле адамдардан алып салсак, анда робот болуп калабыз. Бирок бул эмоцияны биз туура эмес колдонуп атабыз, туура эмес башкарып атабыз. Ошондуктан бизде кайгы капалар болуп атат, жетишпестиктер болуп атат, кедейлик жаралып атат, элдер менен уруш талаш, конфликттер жаралып атат. Эгерде ушул эмоцияны эле башкарып алсак, бактылуу, бай, ушинтип жыргап, рахат жашоодо жашай алабыз да. Бул эмоцияларды мен айта кетейин. Эгерде эмоцияларды категорияга бөлүп койсо, эки эле эмоция болот экен да. Позитивдүү жакшы, анан негативдүү жаман эмоциялар. Позитивдүү эмоцияларга эмне керет? Сүйүү, кубаныч, гармония, кечиримдүүлүк, мына ушунун баары позитивный жакшы эмоция, бийик эмоция деп коебуз да. Анан негативный эмоция, бул таарыныч, жиниңди келтирүү, ишенбестик, жана башка күйүт, ушундай негативдүү эмоциялар да. Анан айтат да, Чыңгыз бардыгын эле жакшы эмоция кылып койсоң, анан бирөө сага тиги жиниң келтирип кол көтөрүп атса деле жылмайып тура бериш керекпи деп сурашыңыз мүмкүн да. Мен айтам, албетте жок. Адамда негативный эмоциялар деле болуш керек, болот, убагында чагылып чыгып турат, бирок ошол негативдүү эмоциялардын мөөнөтү кыскарыш керек да. Мисал үчүн бирөө сизге туура эмес сөз айтып алды, сиз аны угуп алып, 1 күн, 2 күн, 3 күн, 4 күн тынбай, мээңизди айлантып, аны пластинка кылып айлантып, эзип, өзүңүздүн жүрөгүңүздү сыгып, ошондон тим эле рахат алып, кыйнала бересиңер да. Вот ошол туура эмес да. Сиз аны уктуңуз, буквально 1 мүнөткө жетпеген негативдүү эмоцияда болушуңуз мүмкүн, бирок дароо эле чечсеңиз болот да. Ай тууганым, сен туура эмес айтып алсаң керек, балким башкача айткың келген. Же болбосо, мага катуу тийди, антпей, туура сүйлөп эле кечирим сурап койсоң жакшы болот окшойт деп эле моментам чечип алсаңыз болот да. Анан эч качан аны эзип айлантыра бериштин кереги жок. Ошол таарыныч, обида деген нерсе эң адамдын жаман сапаты экен да. Анткени обида дегенде сиз бирөөгө обида, таарыныч кылсаңыз, ал адамга грамм дагы зыяны келбейт да. Ал жыргап эле жүрө берет, а сиз өзүңүздүн энергияңызды обида менен жеп атасыз да. Эч кандай өзүңүз келечектеги мүмкүнчүлүк, пайдаларды көрбөй эле, ошол обиданы тигил каткандан болсо ошо чайга малып, жумшартып, аны жеп, рахатын алып атасыңар. То есть өзүңүздүн эле организмиңизди талкалап, жана аябай жаман оорулар пайда болот, иммунитетти өлтүрөт да. Иммунитет өлтүрөт, энергияңыз да азаят. То есть ушул сизге керекпи? Обида, таарыныч эмнеден пайда болот? Сиздин күтүүлөрүңүздөн, ожиданияңыздан пайда болот да. Сиз күтөсүз да, бул адам мындай кылыш керек, тигил ситуация мындай болуш керек. Ошол сиздин ожиданияңызга туура эмес, туура келбей калат. Ошо ожиданияңызга туура келбей калганда, анан сиз обида боло бересиз да. Мисалы үчүн, тигил адам мага чалыш керек болчу, тигил адам куттуктап коюш керек эле, тигил адам менден акча алды эле бербей атат, тигил машина мени подрезать этип салды, жол берип койсо болот эле, иши кылып миллион айта берсең түгөнбөйт да.
сен ажыда айтат беле кой, адамды нейтральный, бул дүйнө мындай нейтральный экен да, жакшы да эмес, жаман да эмес. Өзүнүн тиги ар бир өзүнүн кызыкчылыгы менен айлана берет экен. Просто сиз моменттан эгер жакпаган нерсе болсо, бир жиниңиз келтирип койду, все, кой бербейиңиз. Ар бир нерседен 10% несовершенство допускать этип коюңуз да. То есть уруксаат бериңиз. Ар бир нерседе 10% совершенство болбойт деп, ошого уруксаат бериңиз. Мисалы үчүн адамдар 10% идеальный болбойт. Событиялар мен күткөндөй 10% идеальный болбойт. Эгерде ушуну башынан эле кабыл алсаңыз, жашаш өтө жеңил болот да. Бирөөгө таарындыңыз, эметтиңиз, анан максимумуна 2-3 сааттай сиз жиниңиз келтирдиңиз, түшүндүңүз, кабыл алдыңыз. Эгерде ал адам сизге маанилүү болсо, то есть бул мамилени сактап калам, кийин дагы сүйлөшөм десеңиздер, анда дароо телефон чалып же голосовой жөнөтүп түшүндүрүшүңүз керек да. Бул жактан мен муну күтүп турмун, бирок балким менден ката кетти. Бирок сен деле мындай кылып сүйлөп алдың, экинчи мындай кылбайлы деп эле айтып коесуз да, болду, анан конфликт чечилет. Эгерде ал адам да такыр эле деңгээли төмөн болсо, сиздин уровеньдеги адам болбосо, мамилени сакташтын деле кереги жок болсо, анда просто эле бул адам өзүнүн кандай экенин көрсөтүп алды, ага таарыныш кереги жок, анын деңгээлине түшпөй эле коюш керек, аман болсун деп эле унутуп коюңуз. Болду. Ушу эки эле вариант бар да. Либо конфликтти тезирээк чечип жакшы мамиледе болосуз, же болбосо просто мунун деңгээли ушундай экен деп унутуп коесуз да. Мисалы үчүн көбү менден сурайт да, тиги сиз аябай жакшы нерселерди сүйлөйсүз, анан сизге тиги негатив жазган хейтерлер болобу деп айтат да. Эми чынын айтканда мага 98% адамдар бүт эле ыраазычылыгын билдирет. Бирок 2% такыр эле ненормальный адамдар болот экен да, хейтерлер деп коет. Эми мен алар менен тилдешип, жазышып отуруп, алардын деңгээлине түшмөк белем. Бир гана жакшы стратегия бар, блоктоп коесуз дагы, анын комментарийин тазалап коесуз. Аны аналогия келтирсем, сиздин соцсеть профилиңиз ал сиздин үйүңүз да. Жанагыл хейтерлер бутун арчыбай, гир бут менен кирип аткандар да. Сиз эмне кыласыз? Аны кууп чыгасыз дагы, анан гирдетип кеткен жерин тазалап коесуз. Болду. Ушул эле нерсе менен колдонуп кете бересиз. Анда эмесе, урматтуу менин группанын катышуучуларым, сиздерге бүгүн өтө бир маанилүү сабак бердим деп ойлойм. Эгерде ушул сабак жазса, бул смайликтер бар, ошол смайликтерден жазып, кичине реакция калтырып туруңуздар. Ушул видеонун аягында комментарий жазсаңыздар деле болот. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50% жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. 1000 деген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курстагы сиздерге белекке берилет.
Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.